Мен 7 жылдан куруу дооматтан айыпталып соттошуп келем. Соттор далилсиз чечимдерди чыгарып жатышат. Жумуштан кеткенимден 2 айдан кийин келип акча жеп кеткен деген шылтоо менен айыпталдым. Адилетсиз чечимдерди чыгарып, адамга моралдык, материалдык чыгым келтиргендиги үчүн исламда кандай жаза алышат дейт. Кыяматка барганда Кудай Таалам ылайык жазасын беришет, бирок ушул дүйнөдө ушундай туура эмес сотто адилетсиздик кылган үчүн буларга ошол убактагы сот өзү карап туруп, кандай жаза берсе, адамдар сестене турган болсо, ошол жазаны берет. Албетте бул арам, шариатка туура келбейт. Кыяматка барганда бул күнөө, сиздин күнөөлөрүңүздү алышат. Эгер алардын сиздин күнөөлөр жок болуп калып, периште болуп кетсеңиз, алардын соопторуна сизге Кудай Таалам алып берет. Турмушка чыкканыбызга 3 жыл болуп калды. Калың берилген, бирок махыр берилиш керек делинген. Биз ушул махырды кечтесек, жолдошубуз мойнунда карыз алынабы? Калың деген махыр, махыр деген калың. Махыр араб тилинде, калың кыргыз тилинде. Ошол алгансыңар, ошол эсеп болот. Эркек тараптан аял тарапка турмушка чыккандыгы себептен берилинген дүнүйө мүлктүн бардыгы калың эсебинде. Андан башка нерсе жок. Калың эсебинде болот. Ошол калың, ошол араб тилинде махыр.